Кыргыз-Өзбек чегарасындагы кезек күтүү жакында жоюлат. Ал үчүн жүргүнчүлөрдү кабыл алган кошумча 4 кабина орноштурулат. Президент Жээнбеков Фарид Ниязовдун арызын кабыл алган жок. Алдыда ушул жана башка маалыматтар менен түз эфирде кабарлар. Саламатсыздарбы? Мамлекеттеги чегара кызматы Кыргыз-Өзбек чегарасындагы достук чегара бекетиндеги тыгын жөнүндө түшүндүрмө берди. Мекеменин маалыматы боюнча, жөө жүргүнчүлөрдүн агымынын көбөйүүсү сооданын өскөндүгүнө байланыштуу болууда. Тыгын эки тараптан тең болууда, негизинен эртең мененки жана түшкү убакытта, ошондой эле базар күндөрү тыгын көп болуп жатат. Бир суткада чегарада 7000 киши өтүүдө, жакынкы убакытта өткөрмө бекетинде дагы 4 кабина орноштурулат. Сооронбай Жээнбеков президент аппаратынын жетекчиси Фарид Ниязовдун отставкасын кабыл алган жок. Бул тууралуу өлкө башчы аппаратынын басма сөз катчысы билдирди. Анын айтымында Фарид Ниязовго бир жума эс алуу берилди. Буга чейин ММКлар Фарид Ниязов өз каалоосу менен кызматтан кетүүнү каалап арыз жазды деп жазып чыккан. Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу мекемелер оптимизациядан өткөрүлө баштайт. Бул тууралуу аталган мекемеден билдиришти. Маалыматка ылайык, биринин бири кайталаган кызматтар кыскартылат, жасала турчу өзгөртүүлөр заман талабына жооп бере турган болот. Райондук гезиттер интернет айдыңдарына өткөрүлүп берилет. Учурда гезиттерди электрондук форматка өткөрүү иштери жүрүүдө, өкмөт тарабынан укуктук актылар даярдалууда. Маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов театрга көрүүчү топтоо үчүн заманбап талапка ылайык башкаруу керектигин, элдин театрга келүүсүн күтпөй, театр элге өзүн баруусу керектигин белгилейт. Сулайман-Тоо музей комплексинде иштеген 30дай кызматкер пикетке чыкты. Алар музейдин жетекчисинин кызматтан кетишин талап кылышууда. Пикетке чыккандардын айтымында, музей жетекчиси кызматкерлерге орой мамиле кылып, алардын укуктарын бузуп келет. Ошондуктан алар музейдин директору Абдыкайым Кангелдиев менен кесиптик кошундун жетекчисинин кызматтан кетишин талап кылышып, наразычылык иретинде имаратка жатып алышты. Ал эми музейдин директору учурунда бул тууралуу эч кандай түшүндүрмө бере элек. Сулайман-Тоо музейи Ош шаарындагы Сулайман-Тоодо жайгашкан этнографиялык комплекс. Бул музейдин жетекчисин дайындоого байланыштуу буга чейин дагы чыр чыккан болчу. Жалал Абад шаарын көрктөндүрүү быйыл кечеңдейт. Февралдын башында көчөттөр отургузулушу керек болсо, тендер эми гана жарыяланды. Гүл уруктары да жакында эле себилди. Эми ал апрелге барып даяр болот. Көрктөндүрүү иштери эмнеден улам кечеңдеп жатат? Кабылбек Көчкөнбай уулу жөө изеп көргөн. Жалал Абад шаарын көрктөндүрүү мекемеси 3 сотук бүнөсканага гүлдөрдүн 7 түрүн септи. Февраль айына тектеп себилген уруктар апрелде отургузганга даяр болот. Жалпы 150 миңдей гүлдүн түбү болсо, 100 миңи шаар көчөлөрүнө отургузулат. Калганы социалдык мекемелердин короосун көрктөйт. Жерге бүгүн петуния улугуну септик 5000 түп. Ушу чыккандан кийин 5 сантиметр болгондон кийин анан горшокторго эгебиз. Ушулар сугарып чоңойгондон кийин көчөлөргө алып чыгып эгебиз. Көрктөндүрүү ишканасынан билдиришкендей, гүл уруктары февралдын башында себилүүгө тийиш эле. Бирок кала бюджети айдын аягында бекитилип, каржы ошондон кийин бөлүнгөн. Ошондон улам көрктөндүрүү иштери бир аз артка сүрүлдү. Быйыл эми жаз эрте келип атат да. Жаз былтыры февралдын 15-inde уже эгип койгон элек. Быйыл сал кечигип атат. Бир айда уже даяр болот. Апрелде эгебиз. Мына азыр дагы ар жыл эле апрелдин бир 10-дорунда 15-теринде эгебиз. Апрелдин бир 10-дорунда эгебиз где-то. Учурда жол боюна эгилчү дарактын 3 түрүнөн 900 көчөт алууга тендер жарыяланган. Уруктар менен көчөттөрдү сатып алууга жалпы 1 миллион сом каражат ажыратылды. Ал эми каланы жалпы көрктөндүрүүгө 24 миллион сомдон ашык акча каралган. Бул сумма өткөн жылга салыштырмалуу 3 миллион сомго көп. Былтыры где-то 2 гектар кошулду. Быйыл дагы уже кошулуп атат. Скверлерди кылып атабыз. Мына автовокзалдын жанына железнодорожный вокзал бар го. Ошонун жанына жанагы газондорду эгип, аерге суу чыгарып, ошо жерлерге жана орнамент кылып, жанагындай гүлдөрдү эгебиз. Жакшынакай кылып шаардын бир көркүн
келтириш үчүн. Былтыр Жалал Абад шаарынан 18 гектар аянтта жашылдандыруу иши жүргөн болсо, быйыл кеңейтилип жаткан Пушкин жана Чехов көчөлөрүн көрктөндүрүү менен аянт 20 гектар болоору пландалууда. Мындан сырткары жылдагыдан айырмаланып, гүлдөр улуттук оймо чиймелер формасында отургузулат. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Шайыр Зайырбек уулу, Жалал Абад шаары. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жана кен казынасын пайдалануу комитети өкмөттүн электр энергетика жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча 48 сунуштан 37 сунушту жактырды. Бул тууралуу комитет төрагасы Кожобек Рыспаев билдирди. Анын айтымында 11 өкмөт сунушу негизсиз деп табылды. Андан тышкары комитет төрагасы өкмөттүн дарегине мыйзам долбооруна корутундуларды кечиктиргени боюнча сын айтты. Маалымат боюнча мыйзам долбоору энергетика жаатындагы экономикалык жана технологиялык мамилелердин жаңы укуктук негизин аныктайт. Ошондой эле ал мамилелерди жөнгө салуу жана жалпы энергетикалык тармактагы ишмердүүлүк боюнча саясат иштеп чыгуунун негиздерин белгилейт. Мектептердин 5 күндүк окуу жумасына өтүшү менен мугалимдердин сааттары кайра бөлүштүрүлөт. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинин бюджеттик саясат бөлүмүнүн башчысы Муктарбек Баймурзаев билдирди. Ал түшүндүргөндөй, окуу жуманын кыскарышы мугалимдердин айлыгына таасир этпейт. Программада белгиленген окуу сааттарынын саны өзгөрбөйт, алар болгону күндөр боюнча бөлүштүрүлөт. Эске салсак, мектептерди 5 күндүк жумага өзгөрүү мыйзамы президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Сиздер жаңылыктардын кезектеги чыгарылышына назар салдыңыздар. Дагы башка маалыматтарды ынтымак чекит KG сайтынан таанышсаңыздар болот. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып, кыргыз, орус, өзбек тилдеринде сунушталат. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта болуңуздар.